Erkeklerdi qamash kerak. Men de taştık kılam misal üçün. Туура камаш керек, только эмне деп атат бул? Sen tuğdun, tigi tuğdu. Nege baldardı qamabay? Tuğana kişini, nege kuğan kişini qamabay? Nege erkeklerdi qamabay? Бирөөнүн үйүнүн астына таштап кете берди. Жок дегенде. 8 ноябрда 23:30 чамасында Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштакка салынган ымыркай таштанды челектен табылганы коомдо резонанс жаратты. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, жыйынтыгындагы ШАМ кызматкерлери тарабынан 2002 жылы туулган келин тергөө кызматына жеткирилип, Октябрь райондук соту шектүүгө карата номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Наристенин апасынын камалышы коомдук талкууга жем таштап, аша пикирлерди жаратууда. Ким жаштык кылбайт? Иттен бери жаштык кылат. Жаштыкты кечириш керек да. Атасын кылмаш керек. Onun atası kayakta. Atası ölüp kaldı. Kimden taptı atasın? Atasın kalmaz gerek. Ne erkeklerdi koyuyoruz? Kim yaşlı kılat? Peygamberin kızın yaşlı kılgan. 41 erketigen alım nesi? Men de şimdi ben atası şoku. Erkeklerdi kalmaz gerek. Kızlardın barın ersiz kılbay. Rast kılma tuğuptur. Jakşı tuğuptur. Malades o şoku. Rahmat aytar. O şu kızın tuğanı tuğra. Ошо кыздын таштап салганы боюнча кандай дейсиз? Al yaşlığı da bana kim yaşlı kılmaydı? Var vallahi atadan korktu, eneden korktu. Terbiye algan kız olsa ne kılar? Men de yaşlı kılan misal için. Arıgandan kalpli adamlara aman sunuyor. O kız, nabrut o kızı alıp çıkıp yakşı söz aytışı gerek. Hani cümle kamap koy, hani geleceğim ne olurdu? Dağı töreyip de, meyle, tuğanı tuğra. Aldırıp salsa töreveye kalatlı, geleceği yakşı olatan. Мырзалар эгерде билсе айтат эле да кояңдай кылба деп. Просто билген жок, билбейт да. Где-то наверное нагуляла. А мырзалар билбейт ким кылды, билбейт эркек. Эркек кандай кылбайт эле, айтат эле, таштабай, мага бер болду, кет. Кери жок болсо. Ал өзүнүн канынан жаралган баланы андай жолго барбаш керек болчу да. Сразу кайра айланып келе эркекке күнөн төкөр атпайсыңарбы? Мынайда кунажың көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деп коет го. Мен эркекти деле эметпейм, кызды да баягы карабайм. Просто ошондой да макал бар да, кунажың көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт дейт. Таштандыга ташталган ымыркай боюнча уктуңуздар да. Ошол боюнча оюңуздар кандай? Энесинин кармалышы туурабы? Менин оюмча эң туура. Бала күтүштөн мурун менин оюмча ойлонуу керек. Үй бүлө күтүүнүн астында терең ойлонуш керек. Бала деген бул эми жоопкерчилик да. Албетте өтө жаман окуя болуптур. Мен да телевизордон көрүп жүрөк аябай катуу ооруду. Мындай биздин күндөрдө мындай болоорун деле ойлобойсуң да. Ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары өз баракчаларына пикирлерин жазышып, кээ бирлери ташталган баланын окуясына кандай болгон күндө да балдар үйүнө же төрөтканадан төрөп ошол жака калтырып кетсе болмок деп, энесин күнөөлөшсө, айрымдары 21 жаштагы кызды тергөө абагына камап эмне кылабыз деген суроого жооп таппай, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болборун, ал кыз зордук зомбулукка кабылып жүргөн же алданып калышы мүмкүн экенин жазган. Соц тармактын колдонуучулары кыздын аябай жоош, көчө-көйдө тайраңдап жүргөн кыздардан эмес экенин кошумчалашып, анын шаарда тамактануучу жайларда идиш жооп иштеп жүргөнүн билдиришкен. Ошол эле маалда окуяга кайдыгер эмес адамдар бул факты боюнча жоопкерчиликке бир гана келинди эмес, Наристенин атасынын жоопкерчилигин кароо маселесин активдүү көтөрүшүүдө. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь району ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 37-125 беренесине ылайык эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүү кылмыш жасоого аракеттенүү кылмыш иши козголуп, бардык зарыл экспертизалар дайындалды. Иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Октябрь району ички иштер башкармалыгынын жана Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 2002 жылы туулган Асы аттуу жаран тергөө кызматына жеткилип, тартипке ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан шектүүгө карата Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө камак жайына 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандады. Кыргызстанда ташталган балдар боюнча расмий статистика жок, бирок өлкөдө мындай учурлар буга чейин да болгон. 2021 жылдын март айында Салиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда ак кездемеге оролгон ымыркайды калтырып кетишкен. 2022 жылдын май айында Дордо 2 жаңы конушунда жаңы төрөлгөн 2 ымыркайдын сөөгү табылган. 2022 жылдын 4-мартында Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин биринин алдына жаңы туулган ымыркай калтырылган.
ушул ымыркайлардын ташталышы боюнча эмне себептен ушундай жолго барышат? Ушул азыркы ушул 21 жаштагы кыздардын психологиясы боюнча айтып өтсөңүз. Негизи эле 21 жаш эмес, бул биздин бүгүнкү жаштарыбыздын толук картинасын көрсөтүп турат деп айтат элем да. Эми ал кыздыкын эгер мен жекече сүйлөшүп, жеке консультация өткөрсөм так даана айта алмакмын, бирок негизи эле жаш кыздарыбыздын мындай жолго барышына бир нече фактор таасир этет. Мисалы ал эмнеден улам кош бойлуу болуп калды, кимге алданып калды? Бул кыздын мисалы примерно психолог катары болжолдуу түрдө кандай үй бүлөдө төрөлгөн, көбүнчө мындай атасынан толук мээрим көрбөй калган же атасынан сен сулуусуң, сендей бир сонун сулуу айым жок деген сөздөрдү укпаган кыздар, мындай аталык эркектин көңүлүн, эркек адамдын көңүл буруусуна тойбой калган кыздар дароо эле коомго аралашканда, ата энесинен эркиндикке чыкканда жашоосунда жолугушкан биринчи эле эркектин вау, красавица, жолсукмуш, сулуу экенсиң деген эркекке арбалып калат дагы. Бул менин тагдырым, бул менин ушу сүйүү деген ушо экен дейт дагы, анан берилип өзүн арнап койгону дагы бар да. Бул жерде албетте негизи көйгөйлүү балдар болбойт. Албетте бул чоңоюп калган кыз экен, бирок бул ата эненин түптөгөн пайдабалы. Билбейбиз да ал кыздын кандай үй бүлөдө төрөлгөн, эмне болгон, тарыхын билбегендиктен азыр мен так айта албайм да. Менимче ал кызды камакка алгандан мурун психолог менен психолог алып барышса жакшы болмок да. Ал камак менен ал кыздын абалын ордоткондон башка, оорлотуп жибергенден башка пайда жок. Азыр мисалы кыз кандай абалда турат, мындай элестетип көрөлүчү, кыздын ордуна туруп көрөлүчү. Биринчиден жигитке алданып калды, экинчиден өзү каалабаган кош бойлуулук менен жүрдү, үчүнчүдөн төрөгөндөн кийин коркуп кеттиби, кандай эмоционалда өзүнүн баягы адам корккондо адамдын аң сезимге жооп бере турчу, ой жүгүртүүгө жооп бере турчу могу мээнин маңдайкы бөлүгү блокко түшүп калат. Мындайча айтканда мээ иштебей калат да. Ошол учурда баласын тыштап койду. Анан азыр ал өзүн күнөөлүү сезип атат, уялып атат, коркуп атат дегендей да. А бул учурда алып барып туруп караңгы бир 4 дубалга тыгып койгондон эмне пайда? Ошондуктан биринчи кезекте бул кызга психологиялык жактан жардам көрсөтүп, андан кийин мыйзам чегинде атайын чаралар көрүлсө жакшы болмок да. Ошол эле учурда таштандыдан ымыркайды таап алып, тез жардамга өткөрүп берген пакистандык жигит Мухаммад Закрияхан Бишкектин Октябрь райондук администрациясынын ыраазычылык каты менен сыйланып, алгышка татыды. Азыркы учурда ымыркай Бишкектеги номер 1-төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Ага өлкө башчыбыздын атына окшош ысым ыйгарылып, баланын абалы туруктуу экени кабарланды. Жанара Нараматова, Айсулуу Рустамова, 7 канал, Бишкек шаары.